Morning guys, how are you doing? Today we are going to... Үйдүн кире беришиндеги коридор Барчынайдын өздүк студиясы. Текчедеги гүлдөр, отургуч, чака, онлайн сабактын окуу куралдары. Барчынай албетте чет тилин соц тармактарда окутуп үйрөткөн алгачкы окутуучу эмес. Өзгөчөлүгү анын сабактарынын эң жөнөкөй жана нукуралуулугунда. Атайын видеого тартылам деп убарыгерчилик да тартпайт. Нан жаап, бала тербетип же үй жыйнап жатып да сабак өтө берет. Микрофон жанагындай шарт деле жок. Онлайн сабак тарта турган бул жолдошум машинасыныкын мага берчи деп алып элем. Муну дагы үйдөн бир жерден таап алдым. Ушуну астына койсом ыңгайлуу болот экен. Бул нан жапканда тандырдын жанында да жакшы турат экен. Ушуну коюп алып элем. Тарта берем. Жакшы жерден жарык жакшы тийген жерге коюп алам. Ушинтип тарта берем. Кээде балам ыйлап калат. Бешик тербетип деле тарта берем. Мага эң негизгиси сабактын сапаттуулугу. Тилди не дейт англис тилинде? Англис тили адабияты адисиге кызыл диплом менен аяктаган, жогорку билимдүү болуу менен кандайдыр бир мекемеге сөзсүз иштөө шарт эмес деген Барчынай коомго балдарга татыктуу тарбия берүү менен да салым кошууга болоорун айтат. Үй бүлөмдүн чечими менен балдарыма толук кандуу тарбия берейин деп иштебей калдым. Бирок мен эч качан англис тилин таштап койгон жокмун. Дайыма изденүүнүн үстүндө болдум, китептерди окудум. Америкалык, англиялык мугалимдердин онлайн сабактарын жолдошума сатып алып берүүсүн сурандым. Ошентип тилими дайым өстүрүүнүн үстүндө болдум. Барчынай үйдүн кичүү келини, демек үй тиричилигинин баары анын мойнунда. Соц тармак аркылуу онлайн сабак өтүү сунушун жолдошу берген. Кыска убакытта TikTok жылдызына айланды. Ар бир сабагын 100 миңдеген адам көрөт. Башкы күйөрманы кайын энеси. Англис тилди жакшы неме бүткөн экен, өзү кызыл диплом менен, анан ушинтип неменен тартат. Ол мен немеме иш тоскоолдугу жок, үйдүн ишин кылат, бар жокту. Балдарды карайт, жолдошун жакшы неме кылат, мени сыйлайт балам. Кудай кааласа али чоңойсо жакшы бир иштерге иштейт. Барчынай өзгөндүн Кызыл Октябрь айылында турат. Бош убактысында өзүнүн балдарына кошуп, айылдагы балдарга сабак өтөт. Кулакт ear, эки кулакт ears, кашты eyebrow, эки кашты eyebrows. Чет тилди ошол тилдүү өлкөдө гана эмес, элетте да сүйлөгөнгө болоорун далилдеген Барчынай ар бир улут өз эне тилинде так сүйлөөгө милдеттүү дейт. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.